Саламатсыздарбы? Урматтуу достор, кандайсыздар? Баарыңыздарды Ороз айт майрамы менен куттуктайм. Орозо майрамы менен. Кандай турасыздар? Бүгүн биздин эфирибизде коногубуз бар. Ошол мейманда болот. Ушу менен жолукмакчыбыз. Орозолор кабыл болсун. Орозо кабыл болсун. Артростор жакшы болот ма медитацияданчы? Артростор конкретно жакшы болот. Бирок биринчи очередь могу врачтарга барып көрүнүп, сираймеден өтүп койгула. Көптөн бери эфирге кирбей кеттик. 11 баштала турган курста басуу техникасы белекке берилет ооба. Рахмат, баарыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Тамактанууну азыраак ичкиле. Эң жакшы тамакты аз ичиш керек. Өтө аз өлчөмдө ичиш керек. Жуманазар, мага запрос жасайсыңбы? Сизге запрос жасасаңыз. Азыр элдин баары ооз ачып атса керек. Медитацияңыз өзгөчө экенин дейт. Жуманазар, бизге эме чыдап кой. Эми тамагыңар эметип кетсе, ачышып кетсе, өтүп кетет алчы. Илгеркилер ачкачылык менен дарылаштычы да. Бул ачкачылык менен дарылаган өтө көп. Мен деген ооруларды, жанагы жаман оорулар, рактарды да илгери ушу ачкачылык менен дарылачу экен. Ошол нерселерди байкагыла. Жуманазар, бизге эметиш да. Азыр эми эфирди баштайбыз. Чыдап койдум, Жуманазар, мен кошсом. Или сен чыта мага.
Жуманазар эмне болдуң? Көрүнбөй атам багай салмасызбы? Камераны бассаң, камераны бас. А, Молодец. мінекей. Кандай жакшы? Кандайсыз агай? Ден соолук жакшыбы? Жакшы да. Жакшы, рахмат. Тынчпы? Өзүңүз? Тынч. Сен кайсы патарды каттың эле? 27 патрокко. Ошондо канча ай болуп калды сага? 29 январда болгон да. Ошондо 2 ай 10 күн болуп калды да. Маякта бирөөнүн чачы карарып кетиптир. Рахмат ага, азыр байкадым чачың карарып калыптыр. Рахмат ага, жерге бар болуңуз дейт. Мындайлар өтө көп бизде чачы караргандарчы. Мо акыркы эмелерде кичине медитацияны тереңдетип да, анан результат аябай жакшы келип атат. Жуманазар анда Жуманазар менен бүгүн эле сүйлөштү окшойт, көптөн бери сүйлөшүп жүрөбүз баягыдачы, анан бүгүн телефондо сүйлөшүп анан Жуманазар баягы өзүнүн ою менен бөлүшөйүн деп атат. Почти 90% агарып калган болчу чачым дейт. Нормально. Экранын ачып койсоң мындай бетин эмесин сен көрүп атат. Меникин экраны ушундай кичине тунардыбы? Кол менен ачпа, мындай чүпөрөк менен ачпа. Экран слабый агай. Агай эме кылайын сизге ыраазычылык биринчиден. Анан ошо машыгып баштагандан бери ден соолукта болуп аткан жанагы руханий тараптыкы, ошол тараптагы өзүм байкаган өзгөрүүлөрдү бөлүшө кетейин. Саламатсыңарбы бардык группалаштар жана бизден чоң группадагылар, бардыгыңарга менден ысык салам. Менин атым Жуманазар. Ошол эл катары эле медитация жасап, агайдын сабагына катышып, ошондон медитация жасап келебиз. Результаттар мындай болду агай. Ден соолук жаатын айтып өтөйүн. Биринчи очередь ысык укол алгам сол колума. Буга бир 7-8 жыл болуп кетти. Анан подкожа кетип калган болчу. Подкожа кетип, жан жок. Ошол момент колум вообще шишип кеткен, тулуп болчу. Анан массаж кылам, башка кылам, эми болбоду. Эми баягы жаны жок болуп туруп алды. Ошондон кийин убакыт өттү, жаны жок, кышында селейип калчу болчу. Тоңуп, мындай катыпчы, жан жок. Анан кийин мына басуу техникасына окууга ошол сабакка катышкандан кийин баягы басуу техникасынын эрежеси боюнча басканда эме болуп баштады агай. Бул колум мындай как ошондогудай жаны жок, мындай селейипчи. Анан азыр ошентип канча эме болду. Февралда катышкан болсок, басуу техникасына ошондон бери азыр уже жок да. Колум нормальный уже, мындай ысыйт, как положено. Бул бир жагы. Экинчи результат эми байкагандарым агай. Анан ол омурткада иш бар эле да менде. Желке тарапта. Ошо катуу травма алып калгам. Сууга жайкызым, головка таштайм деп. Ошол үстүңкү могул желкенин түбү болуп калат. Эки омуртка мындай кичине көтөрүлүп туруп, анан кийин биригип калгандай болчу. Азыр мына сабакка чейин эме жок болчу, жан жок болчу. Анан уже тренировка кылып баштагандан кийин азыр желкем жумшак, кадимкидей. Анан баягы эки омуртка ортосу бир аз ачылды, бирок баягындай уюлган оору жок. Анан кийин кармасаңыз жан бар да, катуураак кармасаңыз ооруйт. Бул өтө сонун агай.
Эми ал деле ошол деле ошол ооруңду эмең деле эгон нерсенен келип чыкты да өзүң айткандай. туура туура агай. Мен эме болчумун да, мен мындай страшный мактанчак элем да. Бир жерден бир нерсени үйрөнүп келип, элге, балдарга көрсөтөм деп, 2 жолу головка ыргыдым. Экинчисинде ошо туура эмес түшкөм да, головка түшкөндө. Колум менен расчет ала албай калганбы. Жаш болгонбуз. Где-то 7-8 класскамын. Андан кийин вот ошонун эсебинен болду. Постоянно эле бирөөнүн колу жогон болсо же булчуму мындай нормальный болсо, меники дагы ушундай болуш керек деп эле. Эми ушинтип соревнование кылып жүрө берчүкүм да. Баягы максатым эмне болгон? Ушунукундай болуш керек. И всё. Кудайга шүгүр азыр. Эми организм агай, мен азыр сезип атам. Но мен азыр жашым 30-тан өттү. Бирок азыр элестесем кантип чыдап жүрдүм деп коем да. Азыркы жеңилдик менен буга чейин жүргөн моменттер такыр бөлөк агай. Такыр бөлөк. Анан сизге рахмат. Ушул медитация өтө уникальный агай. Өтө уникальный. Сени клеточный уровеньге чейин өзгөртөт, клеточный уровеньге чейин. Клеткалар, ДНКларды түшүп калган информацияны алып таштайт медитациянын кызык жери ошондо. Ой. Ушундак сезип калдыңбы? Түшүнүп калдыңбы эмне экенин? Агай. Бул башка нерсе экен. Мындай сөз менен эме албайсыз, бирок баягы сиз айттыңыз го сабактарыңызда, баягы принциптерди кармангыла, медитацияны баштап бирөөгө үйрөтпөгүлө, акыл жуушунбагыла, бирок жакшы нерсени айтып койгула депчи. Ошо медитацияга окуп баштаган убакта кадимкидей келип атты, мындай адамдарга үйрөтүрүм келип, анан сиздин сөзүңүздү эстейм, токтотуп аттым да. Жок, токтотуп. Жок, эми мындай Сүйлөбөй атайын. Мындай да. Бул нерсени үйдө үйрөтпөлө деп мындай ич тарылып эме деген бул жерде адам көпчүлүк адамдар баягы кыргызда бир жакшы сөз бар. Чабал өрдөк деп коет да. Чабал өрдөк ертучат деп коет. Анан мунун өтө терең принциптерин билбей туруп, үйрөтүп дагы зыян тартып, биздин группада көп болгон. Ошон үчүн мен башында айтчу эмесмин бул жерде. Анан кийинки 20 потоктон кийин айтып баштадым. Эмнеге дегенде, ар ким баягы үйрөтүп бирөөнүн боозу кыйшайып калды, бирөөнүн бети кыйшайып калды. Анан ошондон кийин мен кайра строго токтоттум да. Токтотуп туруп анан муну адам өзү тереңирээк үйрөнмөйүнчө мунун өтө тонкий жактары көп да. Ошон үчүн азыр көп бир канча адам үйрөнүп атат. Кийин адам жетилгенден кийин бул жерде өтө иш көп ичиндечи. Анан ошонун айткан себеби ошол да. Ошонун анын үчүн силерге окшогон балдар, азыр силерге окшогон мына эжелер өсүп атат, кыздар өсүп атат. Ошолор бирсире аябай өсүп алгандан кийин анан өзүнүн эмелери бар. Анан бул нерсени полный эле жайылтыш керек калккачы. Жайылтыш керек. Эң керектүү нерсе. Байрам болчу. Ошо машыккандан азыр 9 килограмм эскертип. Өзү көп деле эмес болчумун, тол эмес элем. Арык эле болчумун, бирок все равно кетти да, 9 килограммчы. 9 килограмм. Андан кийин эме болду агай. Баягы тамак жебегиле дедиңиз го, мен ошону жакшы сактадым деп мактанып коеюн. 6-дан кийин тамак жебей жүрдүм. Суу ичет элем, же бир алма жеп койдум. Ошо сиздин сабактарыңызды көрүп, отличник болгон аракет кылдым болгон ошо өзүм үчүн.
Эми отличник сен мындайда сен ум менен отличник болгон жоксуң, сен душа менен отличник болуп атасың. Түшүндүңбү? Ама умственный отличник бул өтө жаман оору. Азыр элдердин баары мына китеп окуйт, ар кайсы коучтан окуйт, сознайна, подсознайна бүт эле алган азыр. Бирок бул умственный отличник. Бул умственный только адамды деградация алып келет. Деградацияга. Үй бүлөдө болобу, жумушта болобу, сүйүүдө болобу, баардык жерде ум менен жасалган эме, умственный отличниктер только стресс, депрессия ачат. И ооруга түшөт. Туура. Тиги TikTok, YouTube эмелерде лишний каналдарды, лишний информацияларды бүт токтоп салмагай. Информацияны алгандан кийин ал мешать этет экен. Болду ортодо бир башка да бир эки мындай психология жааты деп койсок да болот. Ошондойлорду көрүп, анан мындай байкасам эме болуп калат экен. Аралашып, мындай адам тандай албай, мындай бир баш айлангансып, нерсе болуп калат экен да. Келдир болуп калат дейсиң. Келдирип калдыңбы? Келдирип калат экен. Ошо сиз айттыңыз го, 3 нерсени сактагыла: тазалык, кыймыл, туура тамактануу деп. Анан мамиле дедиңиз, алака. Бул фундаменти. Андан кийинки, ошондон кийин анан действиялар кетип башташ керек. Ошондон кийинки действиялар бул совсем башка нерсе. Эң негизгиси баягы өнүгүүнүн башатында ошол нерселер турат да. Ошол нерселер турат. Анан мунун мындай жери бар. Кээ бирлер бар. Постоянно кыймылдайт, таза жүрөт. Тамакты аз жейт, бирок өнүкпөгөн кишилер толтура. Кээ бирлер бар. Неге дегенде билим керек да. Профессионалдык билим керек. Кээ бирлер бар, ушунчалык жүрөктөрү таптыда жөн эле Кудай деп отурат. Бирок жашоосу страшный. Бирөөлөр менен сүйлөшө албайт, агрессия, өзүн таппайт мисалы. Бирөөлөр акыл үйрөтөт, только мораль окуйт, бирок өзүнүн ичинде эч нерсе жок да. Ошон үчүн мына азыркы биздин эме умственный эпидемияга айланып кетти. Окуган мен окууларымда дайым айтам. Бизге окуй берип, тияктан окуп, бияктан окуп, ар кимден окуп жүрүп, анан мындай окуган моякта бир катмар бар, чоң мындай өсүп кетип туруп калган катмар бар да. Ошол катмардын аркы чексиздикке чыгып кете турган системаны берип атам сиздерге. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн мына адамдардын бүт баарын ооруларын айыгып атканы, чачтары карап атат. Кече мына бир эжебиздин женский жактан аябай ооруп жүрүшкен, тукумдан, жумурткадан кичирээк эт түшүптүр, аябай мына чириген эт түшүп. Көрдүңүзбү? Неге алда аябай көп нерселерди окуган экен. Ошон үчүн адам окуй берип малынып калабыз, акылга малынып калабыз. Мунун баары эго деп эсептейбиз да. Ошон үчүн мен баягы көп эфиримде айтам, биздики окуп, ар кимден окуп, ар кайсы мотивацияны алып ажагандар үчүн деп айтылат. Анткени могул жер окуп калган моякта эмени телефондун памяти толуп калганда эле мояктын памяти толуп калат да. Адамдын могу памяти толду, ден соолугуңа, үй бүлөңө, даже ден соолугуңа отключение берип баштайт. Ой менен бир нерсени кылайын дейсиң, бирок денең аны укпайт мисалы. Дене адамдын оюн укпай калат, мындан өткөн оору жок. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн биз берип аткан нерселер ошол акылды бошотот. Мондай биз берип аткан техника жок, азыр эч жерде жок. Айта аласыңбы бирөөнү? Зарага. Жок. Уникальный. Уникалдуу бул дегенчи. Мисалы медитациянын ушундай уникалдуулугу бул жерден
Adamzat bir эле нерсени издейт. Диндер деле баардык диндер деле бир эле нерсени издейт. Мусулманчылык деле бир эле нерсени издейт. Мусулманчылыкта жүрөккө Кудайды киргизүү мисалы. Намаз окуп атканда деле мындай ичибизге, төшүбүзгө, мындай көзүбүз жумулуп туруп анан жаратканга сыйынып атпайбызбы мисалы. Алла таала өзүң жалгызсың, сенден башка эч ким жок. Ана сыйынабыз депчи мисалычы. Бул ошондо адам баягы учур жакка келип атпайбы? Учур жакка келип атат. Ошо учур жакка келгенде эмне болуп атат? Адамдын жүрөгүнө тынчтык келип атат. Туурабы? Биздики ушуга научный подход. Түшүндүңбү? Научный. Диний эмес, научный подход. Через психология аркылуу. Эми ошон үчүн бизде мына группаны тынымсыз жакшы болгондор тынымсыз келет. Анан муякта мына биз только реклама жок, естественный жол менен кетип атат. Естественный жол менен. Анан мына муякка бизге толтура эмелер жазат, аларга отуруп жаздырып, видео тартып чыгартып реклама кылып болот, бирок болбойт да. Туура болот, бирок болбойт. Агай анан эме болуп атат азыр кичине мындай башта кичине шишкалар эме болуп калыптыр, массаж кылып атам башта. Моюнду эме кылып. Ишенесизби, мына акыркы орозодо адам ачык болгондо укмуш таасир берет окшойт, медитациячы. 50 эсе кетет. Орозодо медитация 50 эсе жакшы болот. Сөз жок. Неге дегенде биз тамак жеп туруп, могу тамак, ашыкча тамак биздин эго семиртет да. Жана напрямую эго барго, ошону семиртет. Анан башында кыйын нерсе, өтө кыйын нерсе. Өтө кыйын нерсе. Жок, өтө оңой нерсе болуп калат. Кыйындыктын артында өтө оңой нерсе жатат, өтө жөнөкөйлүк жатат. Башымда тырыштар бар беле? Башымда тырыш жок вообще, просто мындай өңгүл болуп калыптыр да, что-то байкадым да. Бирок бассам оорутпай атат, нормально. Кетет, жана өңгүлдөр бар го, баштагы жана мондай кат-кат кабат болуп кеткендер да кетет. Анткени ошол эме да, неге өңгүл болуп кетет? Адамда ой көбөйүп кеткенде, могу организм мондай спазм болуп мындай кысат организм мондайчы. Кысканда өңгүл болот. Агай анан жанагы могу адамдын энергиясы үй бүлөсүнө өтөт дедиз го анча-мынча. Мен балам Брюсли болуп калыптыр, Брюсли. Кичинекей 2 жаш өтүп калган. Тынбайт деңиз. Мурундай эмес эле да, мынчалык эмес эле. Мына кызык жери эртеңки группадан окудум го. Бир 2-3 жазыпты. Уктап жаткан күйөөсү аял машык атыптыр. Аял машыкканда баягы уктап жаткан күйөөсү туруп алып толтура иштеп калып. Анткени мо аял кишиден негатив, акыл, ой көбөйүп кеткен, ошол эркектин күчүн жеп иштейт. Эркектин касиетин жеп иштейт. Аялга акыл кирди, ошон үчүн кыргызда бир улуу сөз бар. Аял башкарса көргө дейт, эркек башкарса төргө дейт. Аны аялдар күнөөлөбөйм, аны биз түшүнбөйбүз дейм, биз ошол нерселерди түшүндүрүшпөйт да психологдор. Мисалы, каяка барасың, эмне кылып жүрөсүң, эмнеге барасың, эшикке эмнеге чыгып келдиң дегенде эле эркек киши баягы майда мындай килтейген падышаны эле жок кылып килтейген падышаны. Каякта жүрөсүң, эмне кылып жүрөсүң. Агай, ушул сөзүңүз туура.
мен да бир-эки үй бүлөлөрдү байкадым, бирок айтканга акым жок. Мындай эле күлүп, жандай айдап койдум болот экен депчи. Бизде өтө көп андай, өтө көп. Аял өзгөрдү, бүт. Даже аял өзгөргөндө кайнаталар өзгөрүп кеткендер көп болду. Элестет. Келиндер жазып атат үйүндө медитация. Күйөөсү кайнаталар өзгөрүп, кайнаталар умрага намаз окуп кеткендер, даватка чыгып кеткендер көп болду. Көрдүңбү? Анткени үйдүн жарыгын, кутун өзөгүн кармап турган бул аял болот. Могу азыркы мына буга чейинки сабактар, буга чейинки элдер окуп аткан сабактар аял киши мындай болуш керек, анан азыр мындай мода болуп кетти азырчы. Тагдырын кабыл ал, аял киши иштебеш керек, аял киши үйдө отуруш керек деп атып эле көп аялдар аны ой менен умут менен аткарган үчүн ал баары күйөөгө зыян тийет. Аялдын акылы көп болсо, мисалы биз ар кайсы китеп иштептен ар жак бир жактан окуп алабыз да, окуп алышат да. Эркекти сыйлаш керек. Эркекке тике кара, эркектин кийимин өйдө кой. Бирок эркекке жаман айтпай. Күйлүп жайнап турат, эркекти сыйлап турат. Бирок ичиндеги баягы эме кетмейинче, или эмоция, или эго деп коебуз, ошол кетмейинче эркек кишинин баары тармак эмес көрөт. Ошон үчүн мына могу бизде аялдар мачыкканда могу биздин медитациянын уникалдуулугу аял киши мачыкканда эле уже баласын ич өтөт, күйөөсүн ич өтөт, кыйналат, ошентип аттуу тазаланып кетишет. Канча адам намаз окуп кетти мына. Канча адам намаз окуп кетти. Элесет. Мен намаз окуду айтпайм. Мен психолог катары айтканга акым жок мен. Психолог бул баардык диндерге мындай тегиз карайт да. Мен намаз окуп мындай деп айтканга акым жок. Бирок канча адам намаз окуп кетти. Канча адам орозо кармап кетти. Өтө сонун. Ошон үчүн адам биринчи очурет ичине болгон күрөктү яратташ керек. Ичине болгон күрөктү яралаш керек. Эми сага сөз беребиз. Мейманга сөз берүүбү мен уже. Сиз көбүрөөк сүйлөп бериңиз агай. Эме агай, мен айтайын дедим. Телевизор иштеп турабы жаныңда? Жок, телевизор эмес. Мен тынчыраак место деп азыр мечитке келдим эле. Чекерек чыгабайм. Нормально. Башка да вариант болбоду. Ушул жака келдим. Бу жерде ген өзгөрөт, ген. Мисалы, адамга жанагы бул тема боюнча кийин айтам. Ич тарлыкты, көрө албастыкты адамга атайын салып койсо болот. Биздин элде ошол ич тарлык, көрө албастык, ушундай жаман нерселер биздин моюмеге заложен түшүп калган. Аны биз сен бирөө тууралуу жаман ойлоо, көрө албастыктан арыл, сен жакшы бол, ыймандуу бол деген бул бир тыйын, бул айткан нерсе бир тыйын. Анткени ал сөз менен көрө албастык кетпейт. Сен мисалы мен сага көрө албастык кетип, бул жаман нерсе, ичимдеги арамдык кетип, бул жаман нерсе дегенде, ал биз канча аракет кылбайлык бул кетпейт. Муну сен болбойт деңиз. Конечно. Анткени себеби биз любой ум менен жасалган нерсенин алдында чоң проблема жатат. Ошон үчүн элдин баарлыгында айып кетпейт беле анда. Бир сөз агай. Умусленно дедиңиз, мен
сабакка жаңы катышып баштагандан кийин менде кандай болуп калды? Ушу омурткаларым түстөп салышым керек деген ой менен отуруп жасап, жок, наоборот, мен катып калдым жыгачтай болчу. Анан кийин бир сабактарыңызда карасам, жөн эле жасагыла, жөн бескорыстный цели деп айтып аттыңыз го, корыстный цель болбош керек. Просто жасагыла деп. Ошондон кийин Кудайга шүгүр. Анан кийин башында баягы группадан окуп жүрөм да, там ичип өтүп атыптыр, мындай болуп атыптыр деп өзүм күтүп атам. Неге меники болбой атат, неге мындай жок деп. Кийин айттыңыз, күтпөгүлө эч нерсе деп. Анан күтүштү да токтоттум. Өзүмдү зордоп жүрүп токтоттум. Элге атаандашпайм, күтпөйм, салыштырбайм, жөн эле машыгам болду. Анан результат кетип баштадыбы? Анан өзүм байкап баштадым. Даже мына бутумдагы чыпалактын тырмактары жок болчу, почти мындай чирип калган сыяктуу. Ошолор азыр кызарып, бул бөйрөк менен байланыштуу деп уккан бир жерим бар да. Мүмкүн бөйрөгүм конкретно иштеп баштап, уже тырмактар өзүнө келе баштады да. Розовой болуп, өсүп келип, мындай томолок болчу. Таң калыштуу өтө сан. Бул аты мындай да, күтүү бул жаман нерсе да, бир мисалы мындай да. Сен экөөбүз азыр жакшынакай сүйлөшүп атабыз мисалы, Салам алейкум, кандай иштесең, мен сага жооп берип койсом, сенин сразу эле сенин ичиңдеги аарамдык эмне өзүнчө эле кыйын болуп атат. Не жооп бербей атат деп сен ичиңдеги эгоң сага кол салып кетет. Анткени могу адам өнүкпөй алган адам жакшы сөздүн кулу болуп калат. Өнүкпөй алган адам сөздүн кулу болуп калат. Ким жакшы сөзгө кул болсо, ошол өнүкпөй алат. Кимдин көңүлү назик болсо, ким таарынчак болсо, ошо өнүкпөй алат. Өнүкпөй алган аялдар мисалы таарыныч жатат ичинде, анан бир нормальный үй бүлө бар болсо, анан менин басынтышты, анан мага нормаль мамиле кылган жок, менин көңүлүмдү алган жок деп, ал бечара өзүнүн бечара эгосу кыйналып, талкаланып, анан ажырашууга барат. Калай, шумный болбой атабы? Жок. Жакшы эле. Болбосо бир аз чекерекчи болайын. Ушул жер бир аз тынчыраак экен. Өзү жөн эле жашай бериш керектир баягы. Эң жакшы коюп, жөн эле жашай берген адамга баардык нерсе келип баштайт. Аз көрөсүң уже мына могу биздин сөздөрдү угуп, азыр психологдор көпчү, кээ бирлер ушинтип баштайттыр. Вообще план койбогула. Мен айтчумун да, мен 1 жыл мурда айтчумун. План койбогула дешим. План өзү көрүнөт. Десем бир топтор мага жазышып личкага, кандай бул сиз не деген психолог деп чыгышкан магачы. Азыр уже план койбош керек. Уже сен Кудайга тыштап кой, андай мындай деген мода болуп атат. Бирок бул сөз эле боюнча калып берет дагы эле. Пока ишке өтмөйүнчө сөз боюнча деймиз. Үй бүлөң ал, анан күйөөң сыйла, балаң сыйла, бесполезно бул нерсе. Сыймай аяктан чыгып калат өзү эле. Адамдын баягы учур чакка келгенде. Өткөн кеткенди эстеп айттым го, мен өтө мактанчак элем. Кээде эстеп, азыр эстеп, ой деп күлүп коесуң.
Nega андай boldu eкен деп. Бирок сен эң чоң ийгилигиң ошол сен өзүңдү кабыл алып атканың. Сен мактанчак экенди, ушундай эгодо жүргөнүңдү кабыл алып атканың эң чоң ийгилигиң. Анан чагай, дагы бир нерсе, баягы бирөө капа кылдыбы же урушуп кеттиңби, бирөө унижать эттиби, өткөн чакта болмuşça. Ошонун баардыгы жакшылыкка эле экен, мындайча айтканда. Мен ошого ооруп атабызбы, анан дагы бир турмушта кичине кыйынчылык болуп атабы, адам өзү эле күнөөлүү экен. Азыр бизге көпчүлүгү мурда эми көп эметпей калды. Менин тагдырымды менин күйөөм талкалап койду, менин кайнэжем талкалап койду. Менин тагдырымды кайненем талкалап койду. Менин психологиямды кайненем бузуп таштады. Мен нормальный келин болчумун деп, ненормальный түшүнүктүүлөр көп чыгышат да магачы. Менин психологиямды дейт, мен нормальный жердин кызы болчумун дейт. Мен ошол үйгө бардым, менин кайненем талкалап койду, кайнатам талкалап койду деп, ошол тагдырынан нааразы болуп, ошолорду күнөөлөп, күйөөсүн күнөөлөп жүргөндөр аябай көп. Бул өтө жеткен акмакчылык болду. Жанагы. Кайтериңиз. İçinde aramdı var adam dokşulu olur. Анан агай жанагы келет, мол айга dokçulu экенин көрүп турасың. Анан врачка барып коесуң. Бир оңой эле айгат да. Көп нерсечи. Мен дайым айтам го, адамды артат коюш оңой эле. Өтө оңой артат коюш. Адамды стресстен чыгарып коюш өтө жеңил жумуш. Оңой билген кишиге. Мен бул боюнча иштей бергем, 15 жылдан бери иштейм мен. Тынымсыз иштейм. Адам ичинен өзгөрмөйүнчө сыртынан кайра эле калыбына келип калат экен да агай. Адамды сыртынан өзгөртүп коюш оңой эле. Фигура келтирип, маякка тырыш-мырыштардын баарын келтирип, көкүрөктөрдүн баарын олдун ортуна келтирип, жамбаш, самбаш, жоонсанын баары мындай ушунчалык сонун кылып сулуу кылып койсо оңой эле. Даже 1,5 айдын ичинде койсо. Бирок адамдын биягы өзгөрмөйүнчө ал эгонун ишин кылып жүрө берет. Ошол сулуулугун туура эмес жакка пайдаланат. Сулуулугун. Вот, эң главный ушул. Мен мурда иштөө методикам ошондой болчу да. Келгендердин баары өзгөрүп кетчү да. Басалбай алганын баары эле, семиздердин баары келип арталып ушуп кетчү да. Бирок биягын өзгөртчү эмесмин да. Анан 2011-12ден баштап анан мен адамдын ичине киргенди берип баштадым. Өтө укмуш агай. Методикаңыз укмуш. Эки ай бир жума окуп алып, 10 күн окуп алып, международный сертификаттарды алып, мен элдин башына айландырган жокмун. Мен официальный видео. Көп практика Сон. Агай жанагы күлкү жөнүндө да айтып койбойсузбу? Мондай метод үйрөттүңүз го? Дагы эми адамдарды ынтымакка, уруш талаштан чыгарып кое турган методдор толтурат. Мисалы, бирөө аял менен урушуп атса, күйөөсү менен урушуп атса, ага мындай совет берип эле, экөөнүн урушун токтотуп койсо болот да. Бирок деген жер бар, адамдын өнүгүү токтоп калат.
күйөөң келгенде күлүп кой, мындай далысына салып кой, андай мындай методдо толтура кой. Просто анын аягындагы күйөөсүндө просто бири-бирине эголор бири-бирине ыңгайланышып алат. Түшүндүңбү? Адамдын напсилери, баягы шайтандар договор болгон сыяктуу эле. Мисалы азыр чыныгы эместен иштен эмес, мисалы азыр мындайлар бар да, мисалы аял айтат, мен аябай життелип кетип атам, сен эшикке чыгып кет дейт. Эркек айтат, мен аябай жинденип сөгүнүп атам да, сен унчукпай кал дейт. Көрдүңбү? Бул нерсе жасалма нерсе. Эголор, напсилер бири-бирине баягы бири-бирине болгон эмени таап алат. Удобствону таап алат. Түшүндүңбү? Жакшынакай жашай берет, бирок ал жерде өнүгүү болбойт. Түшүндү? Түшүндүм. Биздин акылыбыз өсүп кеткен да. Акыл өсүп кеткен өтө жаман. Анан агай жанагы иштебей турбайбы? Мисалы үчүн китептен окуп, идеальное отношение, тигиндей мындай баягы Инстаграмдан көрүп каласызбы, быть хорошим, же мындай тигиндей деген нерселер иштебейт экен да бул адамдаргачы. Мисалы мен китеп окуган эмесмин. Мен духовный устазым бар, ошонун колунда 5 жыл жүрдүм. Кызмат кылып. Анан мени мага бир нерсе үйрөтпөйсүз деп койсом, сен көп нерсе үйрөнүп атасың деп койчу. Мен силерге эчтеке үйрөткөн жокмун да, мисалы туурабы? Жок, үйрөтүп атасың. Өтө көп нерсе үйрөтүп атасың. Бирок өтө көп. Сиз бизге эң основной главный нерсени үйрөтүп койдуңуз агай. Болот ошол. Анан жанында жүрдүм. Бул боюнча да бир эфир кылам го, анан бир кыласың да өзүң эле. Менде агай тиште өзгөрүүлөр бар. Ылдыйк тиштерде. Тиштер агарат. Конкретно агарат. Анан мен буларды билем да. Бизде мындай да, мояктан бир мисалы жакшы китептен бир нерсени окуй карап, подсознательно окуйт. Мисалы. Анан окуп алып туруп анан айтат. Аябай билерман адам болуп айтат. Мына адам деген мондой болуш керек. Подсознательно мындай, анан тигиндей деп, мунун баары жалган. Анткени бияктан шаблон деле берип атабыз да. Бизде шаблон жок да. Мен жалгандап атпайм, мен айтканым баары жалган нерсе, монун баары. Бирок сиз айткан нерсени биз жасап койсок, чынга айланып кетет да агай. Жасашыбыз керек. Жасаш керек, жана принциптерди билиш керек, основной принциптерди. Анан жанагыны байкадым да агай. Айта берейинби? Айта бер.
Баяғы айтыңыз ғой, прямой смыслда көчүктү кызып, тилди таңдайган депчи. Ошентип иштеп көрдүм агай. Ошондо иштеп көрдүм. Вообще чачып салат экенсиз. Иштейчи. Прямой смысл эмнеге дегенде биздин могу задний проходдон огромный энергия чыгып кетет. Адам корккондо ушулап корккондо калшылдап эмет кылпайбы. Шымына коюп коет го. Ошондо энергия сактан чыгып кетет. Көп сүйлөгөндө bir жаман жакшыны көрөбүз да. Ошон үчүн баягы кыргызда жакшы сөз бар. Көчүктү кыскан бай болот дейт. Тилди кыскан бай болот да. Ошондо адам өнүгүп кетип баштайт. Ошол, так сүйлө. Өтө көп өзгөрүүлөр бар агай. Айтылбай турган жактары бар. Адам сырттан ачылат. Адам сырттан ачылат деп кой. Сырттан ачылган бул сен ар кайсы китептерди окуганың. Биякты окуйсуң, ошол убакта вау дейсиң, укмуш дейсиң да, мен билип алдым дейсиң. Бирок ичиңде чыныгы нерсе жок. Чыныгы нерсе жок. Адам иштен ачылыш керек, адам иштен жарылыш керек. Иштен жарылганда болду адам. Дүйнөдөгү мен деген лидердин баары, дүйнөгө жол салган адамдардын баары иштен ачылган адамдар. Иштен жарылган адамдар. Ошондо ушул методика менен да. Жасай берсең аны көрүнөт. Көрдүм, сен дагы мына акылга салып атасың. Сен толук действие кылып өтүшүң керек. Билгенде эмне деңиз туура? Билгенде эмне? Билип аласың. Билгенде эмне жүктө? Любой нерсени билгенде кызыгы кетет. Түшүндүм. Биз азыр биринчи курспуз да агай. Канча курс окуйбуз? Жолсуз жол деп коет бул жердечи. Биринчи курс, экинчи курс нормальный нерсе да. Түшүндүм. Формалдуу эле нерсе да булчу. Мүмкүн мен сенден үйрөнөт турмун. Мүмкүн. Мындай да. Мүмкүн менден үйрөнөт турсуң. Ошон үчүн бул ичтеги нерсе, бул көрүнмөгөн нерсе. Кудайга шүгүр. Эң чоң нерсе бул жөнөкөйлүк да. Жөнөкөйлүккө келет адам чынынан. Азыр элдин башын айландырып, мен маякта жүрөм, анан монда жашайсың деген бар, жалган бул нерсе. Бүт наоборот, бул адамдарды чувствого киргизген бул күнөө болот. Күнөө болот. Мен жалгандан чыга алып, мен жашоомду көрсөтүп эле, мен маякта жүрөм, анан мен Дубайда жүрөм, анан мен монда жүрөм, мен монча акча таап атам деп бүт мактанган нерсенин баарын сен адамдарды чувствого киргизип атасың, бул күнөө болот.
Жалгандан. Спасибо. Жалган нерсе. Чын нерсе айтылбайт деп чыгат. Мен буга сүйлөгөнүмө уялам чынын айтканда. Серьезно эле? Бирок сиз сүйлөп туруңуз агай. Адам негизи 40-45 теңиз сүйлөш керек да. 40-45 теңиз адамга акыл толуп жетилет ошондо. Az bizde mисалы менин устатым вообще жол берген эмес. Кийин чыкты. Кийин чыкты менин устатым. Ошон үчүн адамда жок адам кимде эмне жок болсо ошону сүйлөйт. Адамга ыйман жетишпей только ыйманды сүйлөйт. Үй бүлөсү менен маселе болсо аялды сыйлабай укпай аса только элге аялдар мындай болуш керек, анан күйөөсүн сыйлаганда аял кем болбойт, анан аялын сыйлаган эркек кем болбойт деп только ошондон сүйлөйт. Кимде эмне жок болсо ошону сүйлөйт. Кимде эмне жок болсо ошону сүйлөйт. Ошон үчүн акылман олиялар сүйлөйт да. Бизге окшогондор кичине бир нерсени билип алды эл машина айландырабыз да. Ошон үчүн эң жакшысы эле жөн эле оокатты кылып эле эме кылыш керек. Жөн эле оокатты кыла бериш керек. Эмгекте тарбиянын баары эмгекте жатат. Тарбиянын баары. Биз наоборот тарбия бербей эле билим берип атабыз, бул азап нерсе. Адамга тарбия бербей билим берип атабыз, балдар, кыздарыбызга мисалы мына 3 тилде, 4 тилде сүйлөтүп атабыз, спортко берип атабыз, спортсмен кылып атабыз, бирок адамгерчилик тарбиясын бербеген нерсе менен ал только адамга азап алып берет. Түшүндү? Билим, биз балдарыбызды билим беребиз да, мисалычы. Англис тилин үйрөнүш керек, биякты үйрөнүш керек, тиякты үйрөнүш керек, бирок ал адамгерчилик болбогондон кийин андан мөөнө ала албайт адам. Сен аны просто зомби кылып таштайсың да. Бирок бул келечектин иши, буга келет баары, психология ошого келет. А биз балдардын баарына берип атабыз. Только интеллект, искусственный интеллект берип атабыз. Менен тарбиялап коюп атабыз. А бирок бизге алардын мээли жок болуп калат, түшүндүңбү? Мээли жок болуп калат. Демек, искусственный интеллект берип атпайбыз биз. Билим берип атабыз да. А тарбия бул эмгек. Тарбия эмгекте жатат. Пайгамбарыбыз баардык пайгамбарлар кой баккан. Эгин иштеткен. Жер иштеткен, темир иштеткен. Туурабы? Баардык пайгамбарлар. Манасата баш болуп, манасата кой баккан. Кара жумуш. Ушу окшогон нерселер адамды тарбия кылып келет. А биз анын үстүнө билим берип атабыз да. Билим андан кийинки эме. Экөөнү параллельно алып кетсе болот. Түшүнүктүү. Мен бул сөздөрүм түшүнүксүз болушу мүмкүн.
Жакшы, Жуманазар, сага ийгилик. Эгер мындай ашыкча сөздөрүң болсо айт. Кичине. Ошол сизге рахмат деп айтып отура бергим эле келет. Бирок Ой, иш жүзүндө Кудай буюрса. сагла. Анан Ага, ошол бар болуңуз. Ден соолук сизге. рахмат. Рахмат, анда Жуманазар, ишиңизге ийгилик. Бардыңыз, Рахмат. Рахмат. Болуп туруңуз анда агай. Эми да ооз ачар болуп калды. Ооз ачыңыз давай. Чыкканды Болуптур. чыгап коеюн. Чыгарып коюңуз, чөтө таппай атам. Урматтуу көрүүчүлөр, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Менин сөздөрүм түшүнүктүү болуп атабы? Ошон үчүн эң негизгиси практиканы жасагыла, эртең менен туруп баскыла. Басыш керек, жана мен айтканды эметик жасаш керек. Ошондо анан көп нерсе түшүнүктүү болуп баштайт. Сизге чоң рахмат, Жуманазар аркылуу көп нерсени бердиңиз дейт. Агай, саламатсызбы? Москвага келесиз дейт. Москвага майда баралы деп пландаштырып атабыз, буюрса. Сиздин эфирлериңизди сагындык. Көчөдө жүрүп медитация жасап алалы. Көчөдө жүрүп медитация жасасаңыз болот, бирок отуруп алып жасаңыз атайын. Басып жүрүп болбойт. Болот, бирок болбой калат да. Эден 16-17 киши запустиштадык эфирге. Сорич медитация кылса болобу дейт. Болот. Эфир сакталат. Анан могу орозонун эмесине, орозодо эффект аябай жакшы болот, айтып коеюн, медитация. Он 1-апрелде сакталган эфир берилет. Ошон үчүн бул жерде жана басуу техникасы белекке берилет кошулуп. Анан сакталган эфирде мен суроо жоопко сөзсүз эметем, мен жооп берем. Майда бишкек барабыз буюрса. Агай, бизнес предложение Ирандан түштү. Сиз менен байланышсам болобу дейт. Байланышыңыз. Сиз берген сааттын баарын аткарыш керек дейт. Медитация кылганда бут турушкан тура берет. Эгер жаңы баштаганда тырышат, андан кийин кое берет. Кечинде деле боло берет. Бишкекке майда барабыз. Кыз бирок менин бутумдун уктаган иш калбай койду дейт. Биз менен майда эме кылып коюңуз, байланышыңыз. Дейт, омурткаңызда нервтер кысылып калышы мүмкүн, ошон үчүн бир жакшы кастапыраак болсо шака деле көрүнүп койсоңуз болот. Куран угуп же окуп медитация кылса болот. Жок, Куранды окуңуз, укса деле болот. Анан медитация бул башка нерсе. Бирок Куранды угуп жасай берсеңиз болот. Куран керемет нерсе го. Каалоонун баары эгодон болобу дейт. Каалоо негизи эгодон болот, негизи. Могу дененин каалоосу, мисалы тамак абылган каалоо, бул эме дененики болот. Бирок ашырып ийсе, эго семирип кетсе көп нерсе, көп каалап калат. Мисалы
5 kilogram tamak yesеңiz күнүнө, медитация жасап өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп баштайында 1,5 килограмм жеп каласыз, калган 4 килограммы бул напичтин калыбыңыз болуп коет. Ораза башталганда баары сонун болуп жатты эле, анан ооруп калдым. Ошондон бери оңоло албай жүрөм. Айтпай коюңуз. Ай, мен медитация жасагандан бери 16-17 саат уктап жатам, уктабайм десем да дейт. Бул эме. Эгер сиз жаңы жасап атсаңыз уктайсыз. Неге дегенде, нерв чарчаган да аябайчы. Менде да илгери ошондой болгон. Анан ошону өтө уйкуга эметибеңиз, көбөйтүбеңиз. Уйку канат ошол уктап бир ашып кетсе бир жумактайсыз. Анан ал организм өзү каныгат. Түшүнүңүзбү? Полный нервтер чарчаган сиздикичи. Адамда агай нервтен отклонение жасаса болот дейт. Эгер эпилепсиясы эмеси барлар болсо биздин көзөмөлдү жасаса болот. Анан эгер эме болсо жасабай эле койгула. Тилдерим чымырап жатат го дейт. Нормально. Он 15 мүнөттүк басууда тизеш ооруп шишип кетти дейт. Азастан басыңыз. Азастан. Акырындык менен көндүрүш керек денени. Боюндагылар ютубтагын жасай бергиле. Абай арык адам семиреби дейт. Арык адам бир сире арыктап барып туруп анан кайра оңолот. Урматтуу катышчылар, баарыңыздарга ыраазычылык. Эми ушул боюнча орозо бүткөндөн кийин чыгабыз эфирге. Орозо бүткөндөн кийин чыгабыз. Ай, мен дайыма мечтать этип жүрө берем. Мисалы үчүн кызым жакшы жерге түшсө, уулум иши жүрүшүп кетсе деп дайым ушул ойлор менен болот дейт. Монун баары эме эгонун ойлору. Сиз кызым жакшы жерге түшсүн деп атып, бул жерде дагы көп нерсе бар да. Көп энелер кызынын тагдырын талкуулаштайт. Кыз үйдөн чыкты, вообще сүйлөшпөгүлө. Эгер кызыңарга жакын болсо, кызыңар менен эненин ортосунда киндик үзүлбөй калат. Энергетикалык канал бар. Ошол үзүлбөй калып, анан энеге жакын кыз негизи бактысыраак болуп калат деп айтылат да. Энеге өтө эле жакын кыз эненин тагдырын тартып алат. Ошон үчүн кызыңар күйөөгө тийди. Кышкынар биртебиш керек жологодо эле. Кызыңарга болуштуңар бүттү, кызыңардын эгосун чоңойтуңар. Түшүндүңүздөрбү? Эгер кызыңар күйөөгө тийди, арыстанып, ошол арыстанган уксаңар, ошого поддержка кылам десеңер, кызыңардын тагдырын талкап баштайсыңар. Бул өтө жаман нерсе.
Ошону бул илимий жактан да далилденген нерсе. Биз кызыбыз жакшы болуп кетсин, балабыз жакшы болуп кетсин деп атып ошолордун тагдырын талкалап баштайбыз биз. Ошол биздин балабыз менен келинибиз жакшы жашап кетсин деп атып тагдырын талкалайбыз. Түшүнүңүздөрбү? Экөө нормаль бутуна туруп бизнес ачып кетсин деп ошолорду аяп атып тагдырын талкалап баштайсыңар. Түшүнүңүздөрбү? Ошолорду аяп атып тагдырын талкалап баштайсыңар. Анткени анда өзүнүн тагдыры бар, пешенеси бар. Дагы айтам. Кыз кишини аяганда, ошого бооруңар ооруганда кызыңардын эгосуна биз чоңоюп кетет. Падишке күтүп алат, түшүнүңүздөрбү? Бул өтө жаман нерсе. Агай күйөөнүн измине кылган дедим болот дейт. Ненормаль болсоң кылат да. Аял киши ненормаль болсо эркек токтоп алат. Энергия жок болсо эркек киши байланбайт да. Түшүндү? Силердин акылдуу болгонуңар, жакшы аял болгонуңар бир тыйын эгер адамда мындай тазалык, женственный энергия болсо. Женственный энергиясы тура ма түшүнбөй эле. Түшүнүңүздөрбү? Биз бул боюнча өтө көп эметкенбиз, иштегенбиз. Даже күйөөсү тыштап кеткендер. Россияга кеткендер, Москвага кеткендер. Ошол аял үйүнөн атсы бой иштеп ыйманга келип баштаганда күйөөлөр келет. Анткени себеби өтө ар кайсы коуч, ар кайсы нерсени окуй берип, мээңерди толтуруп аласыңар да ошол мээңерде энергияны силердин духовный энергияны жеп иштейт. Түшүнүңүздөрбү? Көп информация адамдын духовный энергиясын жеп иштейт. Качан аял кишинин ичиндеги духовный, женственный энергияны жеп иштаганда эркек киши качып баштайт. Анан измена кылып баштайт. Күйөө урса кандай болот дейт. Эми жөн эле бир психологически ооруп или бир эме болуп урса, конечно, бул закон түрүндө жооп бериш керек эгер мындай. Бирок күйөөңөр акыл эси менен болуп туруп урса, аял кишинин ичинде страх болот. Или бир негатив болот. Бунун эмеси өтө терең. Өзүнчө эфир кылып берем бул боюнча. Биттилиги боюнча кеткендер аябай көп бизде. Бирок деген жери бар да. Шүмүрөйгөн эголор бар. Шүмүшүктөр бар. Моунум кетирип койчу деп бүт карым катнашты кылбагандар бар мисалы. Өткөндө бирөөнүн давлениясы тынбай көтөрүлөт экен. Анан личный разборго жазылды. Менден жеке окуп калды. Сүйлөшүп отурсак, бир чет мамлекетте иштептир. Акчаны кылыптыр. Күйөөсүн карабай көп акчаны кылган экен. Карым катнашты үзгөн. Анан эмне болот? Оору аркылуу келет. Сен карым катнашты үздүң, уже адамга оору аркылуу келет. Качан карым катнашты бул боюнча биздин хадистерде деле көп. Рызкың кенен болушун кааласаң дейт, өмүрүңдүн узун болушун кааласаң дейт. Эгер ден соолукта болушун кааласаң дейт, карым катнашты үзбөгүлө дейт. Биз карманын эсебинен алабыз. Туура эмес иштердин эсебинен, биз эмне болот? Алла Таала бизге сыноо берип коет. Анан ошолор келип алып дагы желмовду болуп арстанат. Мен жакшы болбой атам, анан мындай, анан тигине деп. Анан биздин жакшынакай сөздөрүбүздү угат, анан кетишет да. Ошон үчүн бул психология өтө терең нерсе.
Tamır совсем başka yak çıktı. Şümür öýgün degen jakty diýdi. Şümür öýgü ýeşet bideç. Turam işlerdi kılışat. Aramdыкты kılat. Ne otağına? Can dünyası oğruyt. Oğruyt. Oşonda da doğurnuşat gel olupçu. Kuliyon adam ilim aş gerek. İlim talpayıp barıp mesela. Bir şekilde center açasız men buyursa sizin okçunuz bolom degen niyette men azır aябай talplanıp atam etkanday deydi. Menin jakşı jaman sözüme çydap boşundan ötüp ketseniz okçu bolasın. Bizin çınıgı yüzü üstü görgönde oşoga dayar bolsaňar bolat. Düşünüpsizlermi? Makul barıňyzlarga rahatçylyk, bar bolňyzlar, iýgilik barıňyzlarga. Varikoz kişine çoňoýup jatat eç nerse bolýar deydi. Жаңы медитация жасап баштаганда варикоздор шишийт, кичине шишийт. Düşünüpsizlermi? Eç nerse bolбойт. Varikozdor ketkenler aябай көп bizde. Varikoz ötө көп ketken. Ayakta bizdin gruppada oturganlar bolsa, bilesiňer, уже birden varikoz kançadan varikoz ketdi. Oşon üçin bul jerde şunday jaktary bar. Şunday jaktary bar. Oğru dile karman desenden gelet. Turam işleri kılasyň misal. Oğru alıp gelet. Anam barıp turan vraçtarga baryp doğrunasyň anam. Anan anday adamlar vraçtary da jamandap çygat. Anam moldoga barat. Misal koýup, anam moldolary jamandayt. Düşünüpsizlermi? Adam özünden izleş kerekdir bu narsa. Bola öğretmen baskan. Rakmayan organ adam bağıttasa bola deydi. Emal özü kalaş gerek alçı. Adam özü kalamayıcı besbeleydi. Özü kalayan adamdı jönököyle grip menen bolgan adamdı. Kuday talam şipaсын bermese besbeleydi. Makul barıňyzlarga rahatçylyk. Bary bolňyzlar. Efir saktaýlyk.